Уурдалган балдар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Үчүнчү аудиобап. Тагдырдын чечилиши. Жашы 80-дин 5-ине чыккан суйдан кара сакалы бар, көзү азиз, бою жапыс, өзүн пакиза алып жүргөн сөзгө сараң Задибай сынчы сопун алып келишкен учурда жаңы гана нар татканы тасмал четинен орун алган. Келген конокторду адатынча муздак кабыл алды. Учурашып орун алып отурушканда Задибай азиз көз менен улага жакты карап: силер эмне алыстан келген мейманды улагага калтырып кирдиңер?" деди. Ооба, чын эле сопуну бала деп кире беришке калтырышкан болчу. Шамыр карбаластап сөзүн таппай калды да: "Ал бала али жаш, чоң кишилерге аралаша турган кези келе элек" деп жаңы гана сөзүнүн аягына чыкканда Задибай кабагын чытып: "Ал бала азыр жаш болгону менен силерден кадырлуу адам болот. Эгер өмүрүн берсе, менин көзүмө ал бала чоң кишидей көрүндү. Кана балам, мага жакын келип колуңду мага сунчу" деди. Сопу кадамын акырын таштап, чочулап, көзү азиз абышкага жакын келди. Бала да биринчи жолу көз көрбөгөн кишини көргөнгө таң калып да алды. Задибай сопунун колун кармап бир топко турду. Кармаган колу ысып, жүрөгү бир башкача согуп, чоң сырды байкады. Өзүнөн көзүн албай карап турган сопудан: "Бул баланы кайдан алып келдиңер?" деди. Берилген суроого алгач умтулуп дагы Шамыр жооп берди. Ал эми өзүн ыйык сезген илеби астананы аттаганда эле сүрдөп тилин жутуп алгансып тилден калган. Шамыр үнүн жай чыгарып, шилекейине какап кетти да жөтөлүп алып: "Буруттардан алып келдик. Сизге сынаталы деген ойдо." Задибай бир саамга унчукпай туруп, анан үнүн ачуулуу чыгарып: Дагы бир ата менен эненин каргышына калган экенсиңер да. Мен силерге канча айтам, бала уурдабагыла деп. Бул улуу Аллага жакпаган иш. Бирөөнүн көз жашынан пайда көргөн кантип жакшы болсун. Кана балам, тамакка кара, курсагың ачкан чыгар" деп сопуга жан тарта сүйлөдү. Сопу бул жакка келгене биринчи жолу жылуу сөз угуп, көңүлү аз да болсо өсө түштү. Адам көңүлү кандай назик. Калмактардын баарын жаман көрүп, аларга ичи жылыбаган сопунун көңүлүнө жылуулук уялады. Анткени тиги киши көзү азиз болсо дагы дили таза экенин жаш жүрөгү менен сезди. Антке менен бул үйдөн курсагы тоё тамак ичип, эмнегедир өзүн эркин сезди. Себеби тиги көз азиз абышканын колунан жамандык келбесин билгенгеби, же жылуу сөз уккангабы, болор болбос кабагы ачылып, үй ичин сыдыра карап алып таң калды. Ооба, айылдан чыкпаган жаш бала мынчалык жасалгалуу үйдө көрө элек болчу. Бир кезде алиги абышка бала укпасын дедиби, сопуга кайрылды. "Балам, сен сыртка тапчаңга отура турчу. Биз сүйлөшүп алалы. Жаш бала чоң кишилердин сөзүнө аралашпайт" деди. Сопу башын ийкеп сыртка чыкты да, көрсөтүлгөн жерге келип олтуруп, сөз өзү жөнүндө болорун билип, кабагы бүркөө айылын эстеди. Жаңы гана эмгектеп көз көрүнүп калган инисинин жоругу, апасынын мээримин төккөнү, байгутунун чуңкурга томолонуп барып түшүп кеткени, ак кар баскан ала тоо, баары сыдыргыга салгандай көз алдына тартылды. Бала болсо дагы баарына текши ой жүгүртүп, калмактардын жашоо турмушуна салыштырып карады. Бул учурда үйдүн ичинде калмактар чоң маслихат кылып, жашыруун сүйлөшүп жатышты. Задибай адатынча жер караган калыбында: "Бул буруттар кыйын калып келет. Эмне үчүн биздин элден бул баладай бала туулбайт? Туулса гана менин көзүмө көрүнөт эле го. Кап, бул бала калмак баласы болгондо өзүм аз күндүк калган өмүрүмдү ага арнап, элдин келечегине керек бала кылып тарбиялайт элем. Бул баланын сыймыгы абдан күчтүү экен. Айтар кебим бул баланы кыйнабагыла дагы өмүрүн сактагыла. Эгер кимде ким бул баланын өмүрүнө зыян келтирсе, анда ал киши тукуму менен жакшы болбойт." Сынчы бир топко өзү менен өзү кеңешип жаткансып, дем тартпай туруп калды. Анын бул абалын түшүнгөнсүп, жан адам үн катпай күтүп турушту. Бир кезде гана сынчы жерден башын көтөрүп, таттуу уйкудан ойгонгон адамдай селт этип алып, каргылданган үнү менен: "Жан адамга ал турсун өзүнө дагы билгизбей, бул баланы тез аранын ичинде ылгап койгула. Антпесеңер тукум калса, буруттардан буга окшогон алдыны көрө билген олуй азаада балдардын тукуму өксү болбойт. Калмактар эле эмес, кытайларга дагы сес көрсөткөн балдар төрөлөт. Аттең, карачы,
Бер арманым ушул бала калмактын баласы, калмактын жанынан жаралган бала болуп калбаганын. Ушу менен 3 кишиден Сопунун дарегине жакшы сөз уккан элеби таң калып, бир чети ичи күйүп, эмне баары эле сүйлөшүп алышкансып, буруттун тырнактай баласын макташат деп ичи уйгу-туйгу болду. Жаман оюнда баланы жок кылып салууну да ойлоду. Анткени ушул жашка чыкканы илеби үйлөнө элек. Ыгы келсе көзүн тазалайм деген гана ойду ойлоп туруп алды. Анткени Задыбайдын бир эмес 2 жолу ушул бала калмактан эмне үчүн туулбайт деген сөзү намысын козгоду ким билет. Көздөп келген кишинин берген кеңешин уккан соң шамыр баш болгон калмактар кайра айылына тартышты. Сопу биринчи жолу ат арабага түшкөнгө абдан таң калып, кызыгуусу арта, айланып бара жаткан дөңгөлөктү карап, узак жолду кантип басып өттү билбей калды. Сүйлөшүлгөн сөз боюнча баланы Шамырдын үйүнө убактылуу коюп турууну эп көрүштү. Качан ылгаган соң баланы сатып жиберүүнү планга киргизишти. Шамыр бул сунушка макул болуп, Сопуну үйүнө алып келип, кородон чыкпа деп катуу дайындап, 2 күн эркин койду. Үй эси Шамырдын өзү теңдүү баласы жана кызы менен Сопу бат эле тил табышып, ойногонго үлгүрдү. Экөө 1-2 жашка гана кичүү болбосо тең тайлаш эле. Керелди күргечке бир нерселерди жасап ойногон балдарды көрүп, үй эсинин аялы Лейле күйөөсү Шамыр келгенде тамак ичип олтуруп кеп кылды. Тиги бурут бала кызың менен уулуңа абдан жагып калды окшойт. 2 күндөн бери абдан жакшы ойноп жатышат, үйдөн чыкпай. Макул көрсөң биз эле бала кылып алсак кандай болот? Жылдызы жанган жакшы бала экен. Андан дагы балаң менен кызың тамакты тиги бала менен бирге жейбиз деп жөн эле бир тууганындай ага үйрүлүп түшкөндөрүн айт. Менин дагы ал балага көңүлүм түшүп, балдарыңдан алыстаткым келбей калды. Шамыр көзүн жөлжөйтүп, бир заамга ойлонуп турду да анан кез айтты. Болбойт. Мен ал баланы эртең үйдөн башка жакка алып кетем. Али кеч болуп кала электе. Бул сөздү укканда аялы Лейле, Шамыр, бир жолу менин тилимди алып койчу. Ал бала бизге керек. Жана мен аны менен бирге 2 баланы үйгө калтырып, майда барат алып келгени кетсем, баягы алдымдан ыйлап тосуп чыккан кызың менен балаң менин келгенимди капарларына дагы алышкан жок. Оюндун кызуусуна киришкен экен. Чекип сурасам, бурут бала биздин бала менен тең эле өңдү. Бирок канчалык жаш болсо дагы ойлогон ою, сүйлөгөн сөзү салмактуу. Шамыр дагы бир нерсени ойлогонго үлгүрдү да. Аял киши эркектин ишине кийлигишпеши керек. Ал бала бул жакка жөн жай уурдалып келген жок. Анын себебин кийин түшүнөсүң. Эгер бул бала уурдалып келбеген бала болсо, анда сөз башка эле. Көргөн эле эмне дейт? Калмак баласы калбай калгансып, буруттун баласын багып алыптыр деп кеп калса, анда кандай эле кылабыз? Ушул жагын ойлондуңбу? Лейле кыбагы салыңкы бир жерди тешетиктеп, баланын апасы менен атасынын баланы издеп азап тартып жатканын эстеп ичиркенип алды. Эмне болгон күндө дагы аялда. Аял заты баары бир бор кергелеп, бирөөнө өзгөчө жаш балага эч качан жаман ой ойлобойт эмеспи? Бир жерден жылбай, ойго алаксып кеткен Лейле уулу менен кызынын көңүлүн таап, ойноп жаткан Сопуга эч жамандык ыра көрбөй турду. Аңгыча кызы чуркап келип, "Ата, апа билесиңерби? Тиги биздин конок бала абдан жакшы бала экен. Бизге сонун ойногонду үйрөттү. Ал баланы биздин үйдөн кетирбегилечи. Кетирсеңер мен ыйлайм", деди. Секелектин жүрөгү бир нерсени сезгенсип. Бул сөз Шамырды дагы ойго салды. Мен кыйын деген сынчылардын көңүлүнө жаккан аз келгенсип, ментип кызы менен баласы дагы жанынан жылбай ойноп, али эч нерсе боло электе эле аны алдына ала коргоп, сүйлөп жатканы жүрөгүн тилип кетти. Ушул саам дагы Задыбайдын айткан сөзүн эстеди. Бул баланы кыйнабагыла дагы, өмүрүн сактагыла деген. Кызына башын ийкеп жооп берди да, бир аздан кийин акырын басып келип, ойноп жаткан балдарды бир топко карап турду. Сопу тиги экөөнү эбак эле колуна алып койгонун дароо билди. Ата менен эне үчүн баланын күлкүсүн уккан билинбеген менен кандай бакыт. Кызы менен баласы тим эле кыт-кылыктап күлүп, кабактары ачык. Буларды карап туруп чын эле өзүнүн дагы көңүлү өсө түштү. Ал турсун Сопудан бир жарык нурду, жагымдуу элести байкады. Жакшы адамды дайыма нур каптап турат деген сөздү уккан. Кызы менен баласы курсактары ачканына кайыл болуп, оюн менен алек. Сопу жөн эле бир тууганындай кам көрүп ойноп жатат. Бир кезде Сопу Экметке кайрылып эскертүү берди. "Экмет, эч качан кыз баланы капа кылбаш керек. Анткени кыз бала эркек балага караганда алсыз келет эмеспи? Ошол себептен эркектер ат минип сыртта жүрүп, сырттын ишин жасайт. Ал эми аялдар менен кыздар үй ичиндеги ишти жасайт. Азыр биринчи кезекти Раймага берели", деди. Бул сөздү укканда Шамыр дагы ичинен Сопуга ыраазы болду. Шамыр бери бастыда өзүнчө ойго алаксып, бул бала чоңоюп эр жетсе элдик эле эмес, дүйнөлүк бала болчудай, бала болуп туруп баарын билет экен,
Кап, ушул баланы асырып алсам, мага эле эмес үй бүлөмө, керек болсо жамы калмак элине жарыгы тийчүдөй. Бирок ылгалып калса, касиети качып кетпес бекен. Тиги Зайдыбай бекер айткан жок, ылгап салгыла деп. Эгер ылгабаса кызымды алып берип, күйөө ала кылып алсам, жок дегенде жээним тыңчыгат беле деп так ойлоду. Ойдон күлүк эмне бар? Адам баласынын оюна бир заматта эмне деген гана ойлор кетпейт. Ошол себептен баарынан ой күлүк деп айтылат эмеспи? Шамыр ойго алаксып туруп, бир жолку Зайдыбай сөз арасында айткан сөздү эстеди. Анда аз киши болуп түшкүн арды сызып олтурушуп кеп кылган эле. Кап, тиги Сарпектин уулунан бир нерсе чыгат деген оюм бар эле. Соода жолуна түшүп, дүнүйө кубалап калды. Дүнүйө кубалаган адамдан ынсап кетип, пейили бузулуп, өзүмчүл мүнөз жолдон адаштырат. Эки жолу эскерттим болбой койду. Бул дүнүйө пайгамбарды дагы жолдон чыгарган. Эми менин көзүмө алиги көрүнгөн сыр Сарпектин уулунда жок. Деген эле. Шамырга ушул жерден чукул ой пайда болду. Эгер уулум тиги бурутту жандаса, анын жакшы сапаты жугуп, оң жолго түшөр деген. Бирок аны кантип үйүнө алып кала алат? Тигинтип билеминин дагы бул балага карата ою бузулуп турат. Ким билет деп, ар нерсени ойлоп жатып баш ооруп кеттиби, сыртка чыга жөнөдү. Эч билинбей дагы 2 күн кайрылгыс чака өтүп кете берди. Бул эми тынбай агылып өткөн сапарынан танбаган убакыттын мыйзам экенин танып болбойт. Түшченде Сопуга жакшы тамак беришти. Сопу эмнегедир тамакты ичкенге дити чаппай, бир нерсени сезгенсип, табити тартпай араң ичти. Анткен менен тамак абдан даамдуу эле. Чыпылдап денесинен чыккан терди сүртүп, тасмалдын четине чыга берди. Аз убакыт өтпөй эле уйкусу келип, жаны жер тартып, көзү илине бергенинен жатып, тез эле уктап кетти. Уйку жер тандабайт, күлкү ар тандабайт дегендей, башы жерге тиер менен көшүлүп кеткенин эле күтүп турушкан калмактар колу жеңил элдик дарыгерге катуу табышташты. Жаны тирүү калсын дагы тез айыгып кеткендей болсун деп. Дарыгер атайын Үрүмчүдөн алынып келген улуттуу Кытай дарыгери эле. Бул дарыгердин колунан баары келет. Атагы чыккан, төбөсү көрүнгөн дарыгер болгон үчүн араң дегенде мында алып келишкен. Кадыр салып, андан дагы көп суммадагы акча убада кылып жатышып. Уйгур тилин жакшы билген үчүн тилмечи жок сүйлөшүп жатышты. Дарыгер кеминде 2 сааттай убакыт кетирди. Сопуну ылгаганга. Аттең. Ошол кезде калмактын сынчыларынын көзү түшкөн кыргыздын келечекте жарык дүйнөгө келе турган уулунун жолу буулганын танып болбойт эле. Айла жок. Бири кем дүйнө деген ушул эмеспи? Жок эле дегенде Сопуну алиги көзү көргөч Сабитахун көрбөй койсо эмне? Анда кыргыздын бир чыган уулу ментеп бир мүчөсүнөн айрылбайт эле да. Аны эми 1000 айтсак дагы кайрылып келбеген иш. Сопуга уйкунун дарысы таасир берип, уктап жатып түш көрдү. Түшүндө бир кара ниет киши келип, ичин тилип, денесинен абдан ыйык нерсени алып жатканда, ал ыйык нерсени бербегенге канчалык аракет кылса дагы болбой, күч менен алып салды. Аны алганда денеси бошоп, шалдыра беле туруп, ээн талада тургансып, эси ооп калды. Канча жатканын билбейт. Уйкудан ойгонсо, аласы ооруп жатканы көзүнө көрүндү. Эч сөз жок эле калмактардын эмне иш кылганын билип, көзүнө келген жашты сүрткөнгө алы келбей, ичинен сызды. Ушундай дагы адамдын колунан айбан жасабаган мыкаачылык иш келет экен деп сызып, көзүнөн аккан жаш жаздыгын жууп, жарык дүйнөгө жаралып калганына өкүнүп турду. Колу менен акырын сыйпалап жумурткасын издеди. Бирок таңылуу болгон үчүн аны так биле алган жок. Көзүн ачкан бойдон эч сөзгө келбей, каны катып суусап турса дагы чыдап, султандык сапатынан жазбай мисирейди. Калмактардын бул жорогуна нааразы болуп, өзү жаш болсо дагы жүрөгү менен сезди. Калмактар эмне максат менен уурдап келгенин. Бир кезде көзгө тааныш эмес, кыргыз тилин суудай билген аял кирди. Ал Сопуну көрүп эле көзүнө жаш алып, аялдык назик көз караш менен карап, аяганын белгизип, жанына келди да алгач эле минтип сурады. Кимдин айылынан келдиң эле? деп. Сопу жаш болсо дагы ызаага алдырып ыйлаган жок. Кайраттуулугу көзүнөн билинип, үнүн жай чыгарып, аны билбейм. Биздин айылдагылар көбүнчө Жакшыбай ата менен кеңешип иш кылышчу. Өзүм Эсеттин уулу болом, деди. Тигил аял Жакшыбай карыяны тааныганын билгизип, сен анда Сарыбагыштардын айылынан турбайсыңбы? Жакшыбай карыяны мен тааныйм. Уруусу азык. Ал эми сенин атаң Эсетти билбейт экенмин. Мында келгениме эле 20 жылдан ашты. Эми эптеп жакшы болуп кетсең болду, коркпо. Эми сага калмактар мындан башка жамандык кылышпайт. Сопу шыпты карап, эми менин эмнем калды? Ушундан көрө жанымды алып салышса болмок. Мен баарын билем. Жана буга чейин эле билгем калмактардын мага карата жаман ою бар экенин. Жупуну кийим кийген тиги аялдын ысымы толкун,
Калмактар жаш кезинде сулуу чырайына кызыгып уурдап келишкен. Алган күйөөсү бир топ жыл илгери жоодон каза болуп, кийин анын туугандары жолун бошотуп, колу жука кишиге алып берип коюшкан. Толкун Көлдүк Жамангулдун тукумунан Асанкан деген кишинин кызы. Сопу менен кеминде чай кайнам убакыт сүйлөшүп олтуруп, анан изине түштү. Кантса да баланы төркүнсүнүп кыргыз бала экендигенин угуп келген. Кыз баары бир кайда жүрбөсүн төркүнүнө тартат эмеспи. Толкунду көргөндө аз да болсо баланын кабагы ачыла түштү. Анан эмне кылат? Минтип чоочун эл чоочун жерде жүрсө. Сопу 3 күн төшөктөн турбай жатты да анан акырындык менен баса баштады. Көл дайра акканда кебелбейт. Ал эми чыныгы калыс, терең акылдуу адам ичи тар кишиге теңелбейт дегендей, Сопу сырын ичине катып, тиги кара санатай калмактарга теңелбей, керек болсо аларга көңүл дагы бурган жок. Баягы бир кат кийими эскирип, жыртыла да баштады. Бирок Сопу кеч киргенде эч кимге көрүнбөй барып, аккан сууга киринип, тазалыкты сактап, боюн пакиза алып жүргөнгө аракет кылды. Тырмагы өскөндүн өзү капыр, чач өскөндүн кошунасы капыр дегендей, чачын эле өскөн болбосо, боюна карап, набаттуулуктан жазбады. Туура 2 апта өткөндө Сопуну айылдын четинде жашаган Уйгур Шамамат деген байга сатышты. Уйгур байдын төсүн кайтарып, Сопу Керелдин күнү кечке талаада. Көргөн күнү курусун. Бир күнү төө кайтарып жүрүп кечинде үйгө келсе, Шамыр үй бүлөсү менен конокко келишиптир. Сопуну көргөн кызы менен баласы жөн эле бир тууганын көрүшкөнсүп, алдынан чуркап чыгышты. Бул көрүнүшкө күбө болгон Шамыр менен аялы да ыңгайсыз абалда калып, ичтеринен өкүнүп турушту. Анткени кызы жанды койбой сураганда аны алдап коюшкан болчу. Буруттар алып кетти деп. Чынында бул жолу Сопуну тоодон келип калат деп ойлошкон эмес. Сопу ушул абалга алып келген Шамырды бир башкача көз караш менен карап, саламдашып дагы койгон жок. Ал эми илебини жекире карады эле. Илеби дароо көзүн тартып алды да, денеси үшүгөн адамдай чыйрыгып кетти. Эмнеге мындай абалда калганын өзү да билбейт. Көңүлү кирдеп, денесинен муздак тер чылпылдап чыгып кетти. Сопунун жанынан узап кетсе эле жаны жаялжудай сезип, артка кадам таштап ойго алаксый түштү. Канча жолу найза кармап жоону бет алды. Канча жолу кылыч кармап кылыч ташты. Кандай баатырлар менен беттешип, бирок мындай абалга кабылып көргөн эмес. Жашоодогу сапары карагансып, көзү караңгылашып, кара чаар жылан денесине оролуп алгансып, аба жетишпей, көзүнүн нуру качып, тили буулуп, сөзү оозунан качып, үндөбөй эле бир жерде тешеттикте отуруп калды. Бирок сыр бербегенге аракети күч болду. Ошол күндүн эртеси эле Илеби жөн туруп эле бул жашоодон узап кете берди. Анын өлүмүнүн сырын эч ким билбей калды. Арадан дагы 3 күн өткөндө көзгө оронган калмактын дагы бир баатыры дүйнө салды. Бул баатырдын дагы өлүмүнүн сыры дайынсыз болуп, калмактардын шаштысы кете түштү. Шамырдагы тигилердин артынан кете берет беле, эгер анын кызы менен баласы болбогондо. Сопу курсагы ачканына караган жок. Жашоо менен күрөшүп, өз ишин гана жасап жүргөн кезде тиги уйгурдун медреседе окуган 2 баласы келип калды. Алар менен тил табышып, тез эле коюн колтук алышып, ойноп кетти. Оюн арасында алардан көп нерсени үйрөнгөнгө үлгүрдү. Эч ойлогон эмес, окуу жөнүндө. Ал турсун окуу бар экенин билген эмес. Ошол кезде оңой берди болуп, уйгурдун төөлөрүн соодагерлер алыска жүк-жүктүп алып кетип, Сопу үй иштер менен алек болуп калган. Арачолодо араб тамгасын үйрөнүп, тамгалап окуганга дагы жарап калды. Бул баам салган кишиге дээринде бар баланын бир нерсени тез кабыл алгандыгынын бир белгисин берет эле. Уйгурдун өзгөчө кичүү баласы Сопуга жакын болуп, оюн арасында тамгалардын жазылышын жана окулушун дагы үйрөтүп, билинбегени менен чоң жардамын берди. Кайткан үмүт. Баланы уурдай качкан качкындар түнү менен бедел ашуусун ашып кеткендерине абдан сүйүнүшүп, таң супасы аткан кезде суунун жээгине келбей салышты. Кантсе дагы өз эл менен өз жердин деми адам баласына кандай күч берет. Аттардын ээр токумдарын алып, жайдактап, алдыңкы буттарынан тушап коюшуп, үчөө уйкуга киришти. Жандары кыйналган үчөө эч нерсени сезбей уктап, убакыт чоң шашке болгондо гана ойгонушту. Бул кезде тынчы кеткен Аксаамай жол карап, болгон дитин уулу Сопу эли болгон эле. Эне үчүн мындан өткөн кордук, мындан өткөн азап жоктой. Баарынан дагы Сопу апасына жакын болуп, анда санда гана алдын ала бир нерселерди айта койгону туура чыгып калганын Аксаамай эстеди. Ооба, жоголор күндөн 2 күн илгери жанына келип, "Апа, мен сизди жакшы көрөм. Жаныңыздан эч жакка чыккым келбейт. Бирок мен жакын арада алыс жакка кетет окшоймун. Мени эч жакка жибербегилечи.
Дегенде Аксамай бул айтылган сөзгө маани бербей, кайда бармак элең, жөн турчу деп койгон эле. Көрсө ушул окуя болорун алдын ала билген үчүн айткан тура деп. Ойлонуп олтурган Аксамайдын көзүнө алыстан эки атчан көрүндү. Болгондо дагы бирөөнүн артында учкашкан бала бар экенин көргөндө, болуп көрбөгөндөй сүйүнүп, бир орунга отура албай калды. Үйгө чуркап кирип, бир чыныга суу дагы даярдап койду. Башынан тегеретип чачайын деген ойдо. Кайран эне ай, анан кантет, улам караандар жакындаган сайын Аксамайдын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп, сүйүнгөнүнөн жүз албырып, темеле чуркап барып уулун аттан алып түшүп, кучагына кыскысы келип, жаны жая албай алып учуп турду. Ан сайын тиги экөөнүн ат бастырганы жай тартып, бир жерде туруп калгандай сезилди. Эсет алыстан эле билди, Аксамайдын чыдамы кетип, жол карап күтүп жатканын. Эми ага кантип айтат, бул соп эмес деп. Уулунун жоголгону бир тең, Аксамайдын тегинтип жол караганы бир тең болуп, санаасы санга бөлүндү. Аттың кайран гана ата менен эненин тарткан азабай, ушул күнгө туш кылган калмактар гана алат. Керек болсо чымчыктагы балапанын коргоп, жоголсо издеп, азап чегет. Ал эми акыл эси бар адам баласы болгондо дагы 9 ай көтөрүп боюнан бошонсо, ак сүтүн берип, түн уйкудан калып баланы эмизип багып чоңойтсо, анан тегинтип көз көрүнө баласын уурдатып жиберсе, үмүт оту жанып, издеп кеткендер бала учкаштырып келе жатса, эне кандай гана абалда турганын элестетип көрөлү. Ак жоолугун башына тыкан салынган, боюна жарашыктуу кийген көйнөгүнүн этеги батыштан соккон шамалга желбиреп, кызыл чыптамасы боюна көрк берип, жол караган Аксамайдын көңүлү алда кайда алып учуп, бир орунга тура албай, же бир нерсеге алаксыбай, өз ою менен алпурушуп, көзүн ирмебей жол караган энене бешиктеги бала ыйлап калып алаксытты. Бул кезде атчандар кыйла жакындап калышкан эле. Аксамай үйгө кирип, бешиктеги баланы чечип бооруна көтөрүп, сыртка чыгып эле чоочун баланы көрүп, бирөө үстүнөн муздак сууну куюп жибергенсип шалдырап, эсинен танып туруп калды. Бир нерсе айтайын десе, үнү буулуп, сөз чыкпайт десең. Ал эми күйөөсү Эсет менен кайниси Марка күнөлүү кишидей жер карап, 5 кадамдай илгери жылып, экөө дагы бир орунда жылбай, чоочуркап туруп калышты. Ортодо бир топко тынчтык өкүм сүрүп, көз караштар менен гана сүйлөшүп, бири-биринен сөз күтүштү. Ушул абалдан кутулуу үчүн дагы канча убакыт турушат эле, бер жактан кошунасынын үнү чыкпаганда. Аксамай болгон окуяны угуп, жок дегенде экөөнүн аман келгенине шүгүр кылды. Эртеси Эсет өзү ат менен бастырып барып, Самсалынын үйүнө келди. Бул учурда Самсалы күнөстөп, боз үйдүн капталында жаткан болчу, жоголгон баласын эстеп. Ал эми аялы үй окаты менен алек болуп, жаны тынбай жүргөн. Самсалы олтурган ордунан туруп, Эсетти утурлай басты. Эсет баланын азабын тартып, кейипи кеткен ата менен энени дароо эле сүйүнтө коюуну эп көргөн жок. Учурашып, алжай сурашкан соң Самсалы үйгө кирди өтүндө. Жайланышып отурганда Самсалы: Эсет, кайрат кыл. Менин башыма келген күйүт сага дагы келген тура. Бул калмактарды эми таакыр бул жолдон өткөзбөш керек. Баланын азабын тартып минтип жеңең экөөбүз жашыбыздан эрте карып калдык көрүнөт. Башка балабыз болсо эле эмне? Бул жалгыз баланын күйөтү ал күчтү алып кетти. Балам кандай күндү көрүп жүрөт болду экен, деди эле Эсет чыдабай калды. Көзүнө келген жашын арчыган Самсалыга акырын эскертти. Байке, эгер уулуңуз табылып калса, эмне кылат элеңиз? Деп. Самсалы жалт карап, болор болбос жылмайып: жылкы союп, чоң той берет элем. Мазарга түнөп жүрүп көргөн баламдан эч нерсени аябай калайын. Бул жалганда арттан туяк калып, атыңды өчүрбөй алып жүргөн бала болсо, андай атадан өткөн бактылуу жан жок да. Алдыга тасмал келип, бир чыныдан кымыз ичилгенде Эсет жай сөз менен: Байке, эмесе жылкыңызды даярдай берсеңиз болот. Мен сиздин уулуңузду таап келдим, деди эле Самсалы олтурган ордунан туруп кайра олтурду. Көзү алайып, кулагына эч сөз угулбай, жалдырама тийген кишидей шалдырап эле олтуруп калганда Эсет чочуп: Байке, сизге эмне болду? Деп колунан тартканда гана Самсалы эсине келип: айланайын Эсет, деги сен эмне деп жатасың? Айткан сөзүң деги чынбы? Деди. Ал эми Самсалынын аялына эбак эле жалдырама тийип, көзүнөн аккан жашты арчыганга жарабай, аккан жаш бетин жууп, уккан кулагына ишенбей, Эсеттен көзүн албай, дагы эмне деген сөз айтат деп күтүп калган. Ал эми Эсет сөздү эмнеден баштаарын билбей, Самсалынын берген суроосун жоопсуз калтырды. Көрсө жаман кабар менен жакшы кабарды жеткире айтуу дагы өзүнчө бир түйшүк тарттырарын билди. Бир кезде гана Эсет тиги экөөнү минтип эскертти:
Силер эми менин сөзүмдү бөлбөй угуп тургула. Мен болгон окуяны болгондой айтып берейин, деди. Самсалы башын ийкеп. Деги Эсет, жакшылап түшүндүрүп айтчы. Биз сенин сөзүңдү бөлбөй угуп болуп, анан ошого жараша иш кылалы. Көргөн түшүм жакшы эле. Сөзгө аялы кийлигишти. Сен түшүңдү кое турчу. Анан деле айтасың. Деги сен кандай жакшы киши элең. Баламдан жакшы кабар алып келген. Деп сөздү ооздон жулуп алды. Эсет сөз кезеги келгенде болгон окуяны бир баштан айтып берип, качан гана беделдин ашуусун ашып, бери түшкөн жерге келип, сөз андан ары улана баштаганда Самсалы олтурган ордунан тура калды да сөздү бөлүп: Эсеке, токтот сөзүңдү кагылайын Эсеке. Калганын анан айтасың. Деги балам азыр кайда? Сүйүнчүңө бир ат минип кет. Деги мага балам кайда? Дайынын айтчы. Дегенде Эсет сүйүнгөн ата менен эненин бул абалына туура түшүнүп, бала азыр биздин үйдө. Дегенде Самсалы сыртка чыгып эле токулу турган атына минип, атын чаап жөнөдү. Ал эми Баргүл бир топко чейин жөө барып кайра келди да Эсеттин бетинен өөп: Айланайын, деги сен кандай жакшы адамсың. Балам үчүн баарын сенден аябайбыз, деп оозуна келген сөздү айтып сүйлөнө берди. Эсет атына минип жатып: Жеңе, эми көп эле калдастай бербей, тойго камыныңыз, деп Самсалынын артынан жөнөдү. Бул жалганда бирөөнү сүйүнткөн кандай жакшы жышаан. Эсет өзү дагы тиги экөөнүн сүйүнгөнүн көрүп алып, бул кылган ишине ыраазы болду. Самсалы атынын күйүккөнүнө караган жок. Тим эле жоо угуп келе жаткансып, камчы үстүнө камчы салып, күнөөсүз атты чапкылап, көзүнө келген жашты арчыганга дарманы жетпей жолдо келе жатты. Андайда жол дагы арбып, узарып калат эмеспи? Жыгыларына карабай атын катуу чаап келди да Эсеттердин үйүнө жакындаганда эле аттан секирип түшүп, болгон үнү менен кыйкырды: Кадыр, уулум! Бул кезде Кадыр уктап жаткан болчу. Калмак жеринде жүргөндөгү тарткан азабынын кезепети тийип, келгенден бери уйкудан ойгоно албады. Эртең менен туруп, курсагы тойгондон кийин эле кайра уйкуга баш койгон. Эсет иниси Маркага келсе, малы жоголуп, жок издегени даярданып жаткан үчүн баланын дайынын билгизгени 6-7 чакырым жерге Самсалынын үйүнө өзү келген. Атасынын үнүн уккан Кадыр уктап жаткан жеринен ыргып турду да сыртка атып чыкты. Калдаңдап чуркап келе жаткан атасынын караанын көргөндө эле ата деп бир бакырганын билет. Калганы эсинде жок. Ата менен бала кеминде чай кайнама убакыт бири-биринен бошоно албай турушту. Бул сагынычтын жеткен чеги болчу. Мындай көрүнүшкө күбө болгон Аксам Айдын дагы көзүнөн жаш агып, бетин жууп жатканын өзү дагы сезген жок. Бул жалганда мындан өткөн бакыт барбы? Бир жылдан бери кабактары түнөрүп, ачылбаган ата менен баланын жолугушуусу бул. Ал эми эне менен баланын көрүшкөнүн жазганга сөз жетпейт го. Бул кезде Баргүл кошунасынын атын сурап минип, жанына жакын абысынын алып, жолдо келе жаткан. Баргүл баласы келгенге чейин чыдап олтура албайт болчу. Ан сайын жол арбыбайт десең. Жаңгана ата менен бала көрүшүп бүтүп үйгө кирген кезде Баргүл келип калды. Аял да алыстан эле оңулдап ыйлап алган: Балам, Кадыр, сени көрөр күнүм бар экен деп. Эми Кадыр аттан жаңы түшкөн апасын көздөй чымын куюм болуп чуркап жөнөдү. Аттиң ай, аз жерден Баргүлдүн жүрөгү токтоп кала жаздады го чиркен. Бир жыл баланын азабын тартуу эмне деген азап. Канча түндү уйкусуз өткөрдү да, канча күндү илгери үмүт менен жол карап олтуруп, көзү тешилди. Баргүл эч кимдин сөзүн укпай, баласын бооруна кыскан бойдон, кыймылдабастан, үндебестен тура берди. Кайран гана эне байкушай. Эне үчүн мындан өткөн бакыт, мындан өткөн жыргал жок белем. Телегейи тегиз болуп, өңүнөн нур төгүлүп, көзүнөн от күйүп, өчкөн шамы кайра жанганы жүзүнөн билинип, жаратканга миң мертебе ыраазы болуп, болгон сүйүнүчүн, жана сагынычын баласын кучактап турган бойдон ушинтип бир жыл тарткан санасын боюнан чыгарып салды. Качан гана эсине келип баласынын кейпин көргөндө кайра көзүнө жаш алып, уулуна боору ооруп, баласын ушундай абалга алып келген калмактарга наалат айтып, сөзгө келбей бир топко турду. Эч сөз айттырбай эле билди. Уулу бир жыл азап катуу чеккенин, ошол азаптан котултуп, жанын аман алып келген Эсет менен Маркага эмне сөз айтып ыраазы кылышты билбей турду. Чогулган элдин баары эми сөзгө келишип, баланын башынан өткөргөн күндөрдү угуп, бир сыйрадан көздөрүнө жаш алышты. Кадырдын айткандарын угуп, Аксам Ай менен Эсет уулу сопудагы көрбөгөн кордукту көрүп жатканын элестетип алышып эле, буркурап ыйлап, көздөрүнүн жаштарын тыя албай коюшту. Самсалы өз айткандай, жылкы союп чоң той берип, Эсет менен Маркага чепкен жаап, бирден ат мингизди. Эми калмактарга күнөө койгонго далил табылып, жаздын келишин чыдамдары кете күтүштү.
Ал эми калмактар баланын уурдалып кеткенин билишкенде бармактарын тиштеп өкүнгөн бойдон калышты. Ооба, кеч болсо дагы беделдин кырына чейин издеп келишкени менен таба алышпай кайра кайтышкан. Өзгөчө Сабит Ахун менен Батурхан катуу өкүндү. Анткени алар кыргыздардын жерине келгенде айтышкан эле да, уурдалган баланы таап, далилдеп бергиле деп. Эми тигинтип кой кайтарып жүргөн жерден бала уурдалып жатканы далил эмне эмне. Аларды азапка салган маселе бул окуя менен кыргыз жеринен Андижанга кетчү жолдун буулганы болду.